Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандык мекендеш жердештерим. Мен өткөндө аэропорт боюнча мындан 1,5 ай мурун айтканда көбү жаман көрүшкөн. Ал жерге Үсөн Сыдыктын баласы Бакыт Сыдыков барып президент болуп отуруп алган. Азыр иликтеп чыксак, ал кишини алып барып койгон, мен ошондо да айткам, чоң акча берип келген деп. Азыр да айтам, ал киши айтып атат, ошо астында иштегендерге баш көтөргөнүңөр жумуштан кетирим деп. Андан сырткары белгилерине баарына квартальный премиясын берип 3000 деги иштейт экен, колго алып коюптур. Каршы чыккандарын жумушка кетирип жана каматам деп. Менин кырышам азыркы ГКМнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев деп айтып атат дейт. Эми бул туура эмес го. Урматтуу Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевич, мунуңуз эмне болгон, муну түшүнбөй да калдык. Биз алар келсин деп чуркаган эмеспиз. Көчө Соронбай Жээнбековго, Атамбаевго кошомат кошуп жүргөндөр бүгүн келип кайра кызмат алып отурат. Урматтуу мекендештер, аэропортто Үсөн Сыдыктын баласы 2008 Бакиевдин убагында эле менчиктештирип алган. Болгонуңуз ошо бүт баарына ошо делейт. Балдары менен кошо компанияларды ачып, бүт солярка, бензиндин баары ошонун компанияларына өтөт. Мамлекеттик компанияны сыртка чыгарып койгон. Эми дагы бир кызыкты айтайын. Соронбай Шариповичтин убагында Коңгантиев, Молдомуса Коңгантиевдин баласы Автандил Коңгантиев деген дагы аэропорттун бажы жагын бүт көзөмөлдөп кызматка барган, жетекчиси болуп. Мына азыр да отурат. Автандил Коңгантиев, Молдомусаевич деген. Эми бул кантип барып калды дейин. 2017 Соронбай Шарипович президенттик болгондо Молдомуса Коңгантиев колдоп жүргөн. Кийин аз убакыт өткөндөн кийин баласын аэропортко Жээнбеков Соронбай Шарипович кызматка коюп берген. Ал миллиондогон акчасы бар бала. Аэропортто. Бул Жээнбековдун кадры. Азыр да отурат. Эми айлыктар асмандын башы. Ибрагим Жунустун Эламан деген баласы дагы ошол аэропортто бажы кызматына иштейт. Аны Райым Матраимов койгон. Ал Ибрагим Жунустун баласы Эламан Райым Матраимовдун өкүл баласы. Мынакей кызык. Кимдин кадрлары отурат? Бирөөнү Камчыбек Кыдыршаевич кырыша болуп отурат, Үсөн Сыдыктын баласынын президенти. Беркинсин, Үсөн Сыдыктын баласы беркилерди, силерди мен карайм, эч ким тийише албайт деп менчиктеп отурат. Коңгантиевдин баласын таможня жагын бүт жетектейт. Райымдын өкүл баласы отурат Матраимовдун. Эми ушул акыйкаттуулук бу. Урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргызстандыктар, мен бир нерсени так айтайын. Советтер Союзунун убагында районда раис болуп иштеген, облус полкомдо иштеген, ошол убакта чоң аталар жетекчи болуп иштеген Советтер Союзунун убагында. Кийин эгемендүү мамлекет болгондон кийин ошолордун эле балдары азыр 50 жашка чыгып калды. Аким, губернатор, депутат, министр болушкан. Эми неберелери ошондой жетекчилик кызматтарга барып атат. Эмне карапайым элине тракторист, чабан жана башка карапайым жумуштарды эле маңдайына жазып турбайбы? Алар мамлекеттик тоногон аз келгенси кийин 100 000 сомдон ашык пенсияга чыгат. Айлыктар асмандын башы. Дубайдан, Европа мамлекеттеринен үй алып коюшкан. Биз ошолор үчүн күрөшүп атабызбы? Акыйкаттуулук кайда? Эмне башка Кыргызстанда жашаган элдердин баш иштебей калып турбайбы? Эгер алардан башка кадр жок болсо, бергиле биз барып иштейбиз. Бекерге иштеп берели. Алардын стажысы бар дейт. Стажы, алардын опытын жараткан Аллах Таалам ташка да бербесин, урматтуу мекендештер. Алар мамлекетти сызга отургузган адамдар, атасы да, чоң атасы дагы, баласы дагы. Мынакей. Ибрагим Жунусов болсо 2007-2008 баш ак жол менен келип багачылган. Жогорку кеңешке. Андан кийин 2010 парламентке ата журт менен келип, партия менен келип, депутат болуп келип, кийин первый вице болгон. Премьер. Андан кийин ата журтту таштап качып, Атамбаевдин колтугуна кирип кетип, Түркияга посол болду. Первый вице болуп жүрүп. Андан кийин Атамбаев кеткенден кийин Жээнбековдун колтугуна кирип, ошо Түркияда посолдугун улантып жүрүп, Өзбекстанга кире качты. Посол болуп. Жээнбековдун колтугу менен посол болуп.
посолдордун айлыгы 700 000 сом тигерек. А Европадагылар андан көп. Булар эмне иш кылган үчүн алат ушунча айлыкты? Айтсаң жаман көрөт фанаттар, тепкилеп келет. Бийлик менен күрөшкөн жакшы экен, фанат фейктер менен күрөшкөнгө караганда. Алар тааныбай туруп эле кошомат кошуп жамандай берет экен. Мен жердешчиликтен алысмын. Мен кичимекен нарындык. Бирок урубу, кескиби мен ачык айтам. Түлеевди айттым, Накен Гасиевди айттым, 85 000 пенсия алат деп Түлеевди ичип жеген деп айтып жүрөт. Нарындык менин жердештерим. Бирок менин жердештерим Кыргызстандын Жете областын менин жердешим. Сен Каракулжадансың, сен Баланча областансың, Баланча районундансың деген бул туура эмес. Эгер биз кошоматчылыктан, жердешчиликтен арылбасак, мамлекет эч качан болбойт. Урматтуу мекендештерим, мен бирөөнө жакшы көрүнөйүн деп айткан жерим жок. Болгону ушуларды көрүп, кетпесин көрүп, ичим күйөт экен. Биз ушулар үчүн кан төгүп атабызбы? Революция болду деп коюп, эми экисти берип атат. Биз тиги Сооронбай Шарипович менен Отунбайга. Революция болгондон кийин экис берилбейт. Мөөнөтү бүткөндөн кийин 6 жылдан кийин берилмек. Бул мыйзамсыз. Бүгүн болбосо кийин жооп берет деп айтып атам. Отунбаеванын дагы 9 жылдан бери алып жаткан кайра төлөтүш керек. Айына 1 миллион сом бөлүнөт деген. Пенсиясынан сырткары Жээнбековго да эмне кылган, кайсы жакшылык үчүн кээ каргышка каласың деп. Алар элдин каргышынан корккон жок. Алар Кудайдын каргышынан корккон жок. Андай ырым-жырымды мен билбейм дагы. Анан фанаттар дагы айтам. Фанаттар менен фейктер таң каласың. Соц тармактарга жаныбарлардын сүрөтүн, же саясий лидерлердин сүрөтүн коюп алган фанат болуп, андай адам деген ат берди жараткан. Жүзүң бар, өзүңдүн сүрөтүн кой. Болбойбу? Ата-энеңдин сүрөтүн коюп кой. Сен мал эмессиң, жаныбар эмессиң. Саясий лидерлердин коюп коет, лидерлердикин. Эртең саясий чоңдор урушка кетип, өзүнчө жолдо жүрөт, биригип кетсе кайра мактап калат, бирикпей калса жамандап калат. Бул акылсыз гана фанаттардын иши. Өзү ой жүгүртө албайт. Мен фанатмын. Раматылык көзөтүп кеткен ата-энеме фанатмын. Мен дин жагынан пайгамбарыбыз саллаллаху вассалам Мухаммед алейхиссалам пайгамбарыбызга фанатмын. Мен саясий жагынан кол башчы, жол башчы болгон улуу көчмөндөрдүн башчысы Чыңгыз ханга фанатмын. Улуу полководец. Эмне деген империя курган. Азыркы саясатчылардын бирөөнүн фанат эмесмин, Кудай сактасын. Булар биригип кетсе мактап калат, чачырап кетсе жамандап калат. Булар чала сабаттуулар. Урматтуу мекендештер, жана Коңгантиевдин баласы бажыда отурат дедим, кызматта, аэропортто. Эми ошо таможнядын жетекчиси республиканын, эми ошону алып таштабай уят. Үсен Сыдыктын баласын алып таштабай уят. Андан сырткары урматтуу мекендештер, эң чоң жоопкерчилик бул шайлоо сайын агитатор, координатор болуп, штаб начальник болуш деген афристерде. 80% жалганчылар, калпычылар. Алар парламенттикте дагы, президентте дагы программасын окубайт. Жөн эле кыйкырып, эптеп акча табыштын амалы кылып, мурун башкада чуркап жүрсө, азыр башкада чуркап жүрөт. Булар кошоматчылар. 80%. Өзүңөрдөр ойлонсоңор, Акаевдин абагында Алгада жүргөн, Бакиевдин абагында Ак жолдо жүргөн, Атамбаевдин абагында СДПда жүргөн, Сооронбай Шариповичтин абагында, Жээнбековдун абагында биримдикте Кыргызстанда, Мекенин Кыргызстанда жүргөн. Бүгүн кайда жүрөт ошолор? Алар программасын окубайт. Кээбирөөнүн диплому жок, билими жок. Аны бир координаторлуктур чоң кызмат ойлошот. Ал 1 айлык эле кызмат. Стажы да кетпейт сага. Трудовой книжка да ачылбайт. Ал жеңге эмне максат менен барат? Эпте акча жейин. Жакшы акча бөлүнөт, мен билем аны. Анан бир кызматка барып калайын дейт. Диплому жок болсо да кошомат кошуп. Анан мына кадр ушундай болуп атса оңойбойбуз. Диплом бар жалганчылар, баягыдар эле кошоматчылар, күн түйгөн жердин көкөгө. Кудай ошолордон сактасын. Урматтуу мекендештерим, мына ошол агитатор, координатор болгондорду уят карап бир жоопкерчилигин карабасаңыздар болбойт. Көчө күнү биримдикте Мекенин Кыргызстанда, Кыргызстанда чуркап жүргөндөр Жээнбековдун абагында, Атамбаевдин абагында СДПда чуркап жүргөндөр, Бакиевдин абагында Ак жолдо чуркап жүргөндөрдү, Акаевдин абагында Алгада чуркап жүргөндөрдү бир уят карап койбойсуздарбы? Сен уят жоопкерчилигиң барбы? Уят ар намысың барбы деп?
Алардын 80% дагы айтам аферисттер. Мынакей ушундай. Биз кошоматчылардан кутулмайынча эч качан оңолбойбуз. Кудай буйрса бийлик келгенден жаңы бийлик биз ачык айтып турабыз. Эптеп эле кызматка барып чыкпай калыш эмес. Эл үчүн иштеп жана чындыкты дайым айтып тур. Артың таза болсо неден коркосуң? Анан кээ бир адамдар айтат, саясий адамдардын закасын, чоңдордун закасын аткарат деп. Кудай сактасын. Бирөөнүн закасын аткарбайбыз, аткарган өздөрү. Ууру адам, жалганчы адам фейк болуп катталып, анан жамандайт. И фанат болуп алышат, түшүнүгү жок адамдар. Любой каалаган саясатчыны, мурогу чиновниктердин мени колдоп жүрөт десең, бетин айтып берем. Эл турган жерден, түз эфирден беттештирсеңер дагы мен бирөөнү да карызым жок. Мен андай фанат эмесмин дагы айтам. Фанаттар булар чала сабаттуулар. Фейктер булар маңкурттар. Ата-энесинин сүрөтүн койгондон уялат, өзүнүн сүрөтүн койгондон уялат. Анан саясий лидерлердин сүрөтүн коюп алышат. Алар адам деп айтууга болбойт. Мен дагы айтам, Талант Мамытовго Турдубаевичке азыр президенттин милдетин аткарып жаткан Жогорку Кеңештин төрагасы дагы и Камчыбек Кыдыршаевичке да айтарым, силер камалганда ошол Үсөнсүзовдун балдары ошол бийликке кошомат кошуп жүргөн. Анан бүгүн анын кырышасы болуп, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, болуп турбаңыз, эл алдында жооп бересиз кийин. Мен сизге кайрылып жатам. Эл да билсин, Коңгантиевдин баласы ошо баш жагын жетектегенин аэропортто, Беркинсин дагы Үсөнсүзовдун баласы дагы менин кырышам деп каалаганын кылып жатат. Эмне аэропорт менчигиби? Анысы деле менчик деп алыптыр. Аш малтайын чыгарды го. Азыр да урматтуу мекендештер, бийлик акчага сатылып атат. Мен аны ачык айтам. Кызматтар акчага дайындалып атат, коюлуп атат. Мына ошо кадрлар, кыргыз кадрлар жагына Мамбеталиев Абдрахман барган. Бул Баткен событиясында колго түшүп калган эмес беле? Атамбаев убагында первый вице болуп турбады беле? Чек ара боюнча эмнени чечти? Баласы Марлен Мамбеталиев мекен Кыргызстанда кандидат болуп жүрбөдү беле? Эми ошол кадрлар жагын жетектейби. Мынакей өлгөнбүз. Азыр дагы акчасы барлар эле келип атат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, калыс болсоңуздар, акыйкат болсоңуздар, саясатчылар урушат, бир жылдан кийин элдешип алса, ошол фанаттар кайра мактап жатып калат, бир айдан кийин эле элдешип алса. Аларда өзүнүн көз карашы жок, ээрчиме, чала сабаттуулар. Мен дагы айтам, жаман көрсө жаман көрсүн, мен бир адамга жагыш үчүн чыкпайм. Жети областтан менин жердешим. Азыркы Жогорку Кеңештин таркатуу боюнча дагы Кудай буйрса кол чогултабыз. Азыр биринчи максат экс-президент болгон Отунбаева менен Жээнбековдун кол тийбестигин алыш керек. Андан сырткары Чолпон Баекованын 100 000 сомдон ашык пенсиясын андан кийин көчүрөт. Накен Гасиев ошого окшогон жүздөгөн профессор, академик, генералдарды бүт алыш керек. Алар мамлекет тоногон үчүн биз төлөп бербешибиз керек. Салык төлөбөшүбүз керек ал үчүн. Элдер калыс болуңуздар. Андан кийин Жогорку Кеңешти курайбыз. Мындай сабатсыз, коркок Жогорку Кеңештердин кереги жок. Анан сөзсүз түрдө жанагы координатор, агитатор болгон, кошоматчы, күн тийген жердин күкү болгон 80%-ин эл, мына ар бир айылда бар агитаторлор. Өзүңөр жазасын бериңиздер. Уят караңыздар. Биздин да колдон келет, бирок антип барбайбыз. Кызматты эл берет, жараткан берет. Антип иштебей эле койдук. Мен дагы айтам, районго барсаң, областтан, республикадан областка жетекчи барса, тай союп, кой союп калат. Таза болсоң неден коркосуң? Пара бере калат. Мен чичка кулакта берип кызматка барган эмесмин. Өкмөттө иштеген, парламентте иштеген. И тайда койдо союбайм. Бул туура эмес. Бул акмакчылык. Мына азыр көчө мекен Кыргызстанда иштеп жүргөн Токтогулдук 60 деген бизнесмен адам бүгүн бийликке чуркап жүрөт. Мындайлар толуп турат. Буларда уят, ар намыс деген жок. Аман болуңуздар элим, саламатта туруңуздар.